Бишкектеги Аэрофлот авиабилеттерди сатуу жана брондоо мекемесинде аба каттамдар жандангандан тарта билет алам деп кезек күткөн адамдардын саны арбыды. Адамдар билет алуу үчүн таңкы 6-дан баштап кезекке тура башташат. Кезек күткөндөрдүн саны күнүнө 400-500 адамды түзөт. Алардын айтуусу боюнча мекеме өтө жай иштеп жаткандыктан кезекке тургандардын саны көбөйүп жатат. Негизинен элдер билетти интернет аркылуу брондоо жагын карап берүүсүн суранышат. Билет жоқ деп сатпайды да? Аэрофлот компаниясына бульвар эркиндикке келгем, офисине билет алайын деп. Анан ушу эртең менен бир жерде турабыз. Азыр бул жакта 350дөн көбүрөөк киши болду очередь боюнча. Бирок азыр түшкө чейин караң дегенде 50 кишини кабыл алышты. Анан ошо билеттер регулярный рейске 17 миңден деп атат, по-моему. Чартерге 20дан өйдөрөөк деп атат го дейм. Ичине кире элекпиз, ошо бирден киргизип атат. Көпкө созулчудай болуп атат. Ошо может быть башка жолдорун ойлоп табышса болмок, кичине элге жеңилирээк кылып, через сайт чтобы можно было купить. Учурда Россиядан Кыргызстанга билеттин баасы кымбат деп угуп жүрөбүз. Ушул суроо боюнча Москвадагы диаспоранын мүчөсү Толкунбай Акматов чындыгында билеттин баасы кымбат экендигин тастыктады. Билеттин баасы Россиядан Кыргызстанга 50 миңден жогору болууда. Москвадан Кыргызстанга карай билеттер өтө эле кымбат. Мен бүгүн эле карадым, октябрдын 10-уна бул деген бир 10 күндөн кийинки 52 миң деп турат. Бул деген сиздер жакшы түшүнөсүздөр, бул кандай акча экенин. Мигранттар ар түрдүү жолдор менен кетип атат. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, жакында автобус менен дагы 3 миңден ашык адамды алып чыгып кетишти. Ушул элчиликтер катышып, анан бул диаспоранын мүчөлөрү ортомчу болуп билет сатышып атат деген бул жалган нерсе. Мен билеттер кадимкидей эле ошол авиакомпаниялардын өздөрүнүн авиакассаларынан сатылышып атат. Бул жерде эч бир ортомчулук башка нерсе болгон жок. Эксклюзив авиакомпаниясынын жетекчиси Мирлан Муратовдун айтуусу боюнча октябрь айына билеттердин баары сатылып кеткен. Кийинки айларга дагы билеттер сатылуусу азырынча белгисиз. Мирлан мырза билеттердин баасы 80-50 миңден деген сөздөр чындыкка дал келбээрин кошумчалады. Октябрь айына билеттер 18 миңден 25 миңге чейин сатылган. Учурда авиакассаларда билет жок. Бир эле авиакомпания сатып атат, ал Аэрофлот 18.500 сомдон сатып атышат. Учурда Аэрофлоттун главный офисинде 500гө жакын адам бар. 18.500дөн ылдый билеттер жок. Ал учурда дагы очередь кыргыздар учурда өтө көп. Очередь күткөндөр аябай көп. Бирок андан башка Урал, андан башка S7 дегендер биздин авиакомпанияларыбыз эч кандай билеттердин сатыкка чыгарган жок. Бирок Pegasus Turkish авиакомпаниялар через Турция, через Стамбул билеттерин чыгарууда, бирок тилекке каршы биздин Кыргызстан жарандары ал жак менен Москвага уча алышпайт. Ошол. Баасы болгону Pegasus авиакомпанияныкы 26 миң, 24 миңден болуп атат авиабилеттер. Turkishdeki 32 миң, 33 миң, 35 миң ушул баанын тегерегинде болууда. Аэрофлот билетини авиакассаларга таратса, аны авиакассалар алып сатышат да. А бул жерде Аэрофлот өзү эле сатып атышат. Анткени билет аз. Бир эле самолет учат, же 2 самолет учуп калат да. Билет аз болгондуктан Аэрофлоттогу 4 эле адам сатып атканы бул негизи туура эле. Эгер колдон келе биздин авиатрафик компаниялары чыгарсын, бизге 5 самолет чыгарып койсун, 10 самолет чыгарып коюп, авиакасса таратсын, сатсын да. Бирок Аэрофлот авиакомпанияга мен ачык айтканда Кыргызстан атынан биз рахмат айтышыбыз керек. Анткени биздин Кыргызстандын жарандарын Россияга алып барганы бул чындык. Бирок Урал авиакомпания, S7 авиакомпаниялар учурда мына көрүп атасыз, билеттерин сатыкка чыгарган жок. Учурда соц тармактарда авиабилеттер боюнча ар кандай сөздөрдү айтып дүрбөткөндөр көбөйдү. Билет жок экенин билип туруп барып чыр салгандар бар. Кече эле болгон апаатты унуткан жарандардын ушундай учурда саясат кылып атайлап айгай көтөргөнү туура эмес көрүнүш. Гүлкайыр Бабаева, Нурадил Акышев, Компресс.